Рахмат, Дастанбек Артисбекович, саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Баяндамачы айтсаңыз, ким бул макулдашуунун үстүндө кимдер иштеди? Негизги жүргүзүүнү силер жүргүзүңүздөр макулдашууну, сүйлөшүүлөрдү. Biz иностранных дел менен министерство и биз өзүбүз чогуу иш апардык. Негизинен бул бардык кыргыз жарандары кире алабы, эми же чек арадагы эле? Мурда чек арадагы эле жайгашкан баткендиктер эле кирчү. Жок, бул жалпы биздин кыргыз эл. Андан сырткары ал жерде биз Эрлан Бекешевич, мына Ашырбек Мойдунович да билет, мен көтөрүп келаткам, ал жерде негизги Тажикстан менен Кыргызстан, эми Баткен облусу алыскы аймакта жарашкан да. Күндө карым катнашта кээ бир айылдарга ошол Тажикстан аркылуу, Кыргызстан аркылуу өтөт да. Ошол жерде эко налогду мен айтып чыктым эле, өтө жогору болуп атат азыркы депчи. Ошон үстүнө эмне иш кылдыңыздар? Өкмөттө чоң жыйын өткөздүк эле биз. Машинелерден эко налог жыйноо боюнча. Билесиз да, 1300дөн 2000 сомго чейин салык алынып атат. Экосбор боюнчабы? Ооба. Экосбор боюнча Тажикстан тарабынан киргизген экосбор, биз тараптын киргизген экосбор бирдей эле. Ошондуктан биз тажик тарабына сунушту киргизгенбиз паритеттүү негизинде ушу экосбор тажик тарап, бизде тарап саме алып салганга. Жоопту күтүп атабыз. Аны эми чечиш керек да, аны биздин реакциябыз болбогон себебинен алар киргизип салыптыр да. Ал Минтранстын алкагында эле болгон. Бизге канча жолу кайрылсак, биз жактан эч жооп болбогондон, ошолор бизге каршы ошо саясат жүргүзүп ошону киргизишти. Ошону чечип бериңиздер биринчи очередь. Анан Эрлан Бекеш, катта туз маселеси эмне болуп атат, газ? Биздин газ эми чек арада бир жол кура албасак, столбаны тарта албасак, Эрлан Бекеш. Уже 2 жылдан бери айтып берип мен чарчадым уже сиздерге. Катта туз бул мындай оор маселе. Биз өзүбүз позициядан турабыз. Катта туз тилке бизге карайт деп. Өзүңүз билесиз, ушул жылдын башында бир авария болгон. Ошонун негизинде биз тажик тарапка сунушту киргизгенбиз. Ушу азыр эки өкмөттүн аралык вице-премьер деңгээлинде комиссия бар ушу маселени чечкенге. 2-3 жол алар встречаны өткөргөн, бирок бир пикирге азырча келе элек. Урматтуу депутаттар, урматтуу Дастанбек Артисбекович, сиз өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алышыңыз керек бул. Чоң маселе биздин газ биздин территорияда турат. Уже 20-30 жылдан бери биз өзүбүздө 15 атмосфер чыгып атат да. Кудай өзү берип, ал жерде эч ким бир насос да жок да. Ошол түп-түз Тажикстанга бир тыйын акчасыз азыр кетип атат, мен дагы бир жолу айтылат. Ачык. Эми өзүбүздүн чочулап, коркуп олтура берсек, өзүбүздүн байлыгыбызды ушинтип, өзүбүздүн территориясындагын бере беребизби биз? Эрлан Бекешевич, эми айтылыш керек да, качанга чейин эми коркуп олтура беребизби аны? Эми биздин территорияда да эми макулсузбу ошого? Газ. Биз ушундай позицияда турабыз. Бул биздин территориябызда. Анда Катта тузда мурдагы 9 скважина болгон, анын ичинде 4-өө нефтяной, 5-өө газовый. Анын ичинде азыр бир эле иштеп атат. Бизде азыр чектелерди киргизип атабыз. Алар менен сүйлөшкөнгө, мындай укук негизинде ушул маселени чечкенге. Бул оор маселе мындай күч менен же мындай сүйлөшүүлөр жол менен чечкенге эле болот. Мындай күч менен салганга мындай болбойт деп ойлоп атабыз. Жок, айла жок, 20 жылдан бери эмне кыла? Анда токтоткула, жапкыла скважинаны. Укук коргоо органдары анда көзөмөлгө алсын. 10 секунд бергиле. Кантип бул өзүбүздүн байлыгыбызды эми ушинтип олтура беребизби? Мен унчукпаса, менден да эл сурап атат эми. Лейлеге эл сурап атат да. 150 миң калк жашайт. Уят да эми. Урматтуу Табылды Гапурович, өзүңүз билгендей, биз бара-бара менен ошо түштүктө Өзбекстан менен чек арасы жана Тажикстан менен ошо болгон объекти, көбүнчө объекттер өзүбүз карамагында алганбыз. Бул ишти биз алып барып атабыз. Бирок баары мыйзам негизинде эки тараптын макулдашуу менен алганга бул жакшы мындай көрүнүш болот деп ойлоп атабыз. 20 жыл болду.
20 жылдан ашты уже. Бұл даже 72 жылдан бері келе жатқан история да. Тоқтатыш керек та. 15 атмосфер бір Ерлан Бекович, табылды депутат кабинетіне барып түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүз, эмне болуп атканын.